Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Кайыргүл Урмканова. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Биз бүгүн теледебат Майдан берүүсүн өткөрмөк болчубуз. Бул жерге 4 киши чакырганбыз. Тышкы иштер министрлиги да чакырылган. Биз ушу Орусияда болгон кайгыруу ушу окуя боюнча дебат өткөрөлү деп чечкенбиз. Бирок тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлер бошобой калды. Ошондуктан биз бүгүн түз эфирде өткөрөлү деп чечтик. Бирок ошо Орусияда болгон 1-2 күн ичинде мына келип өзүнүн убактын коротуп бизге келип эл менен сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирген Адахан Мадумаров эле болду бүгүн. Саламатсызбы? Адахан Кимсанбаевич менен биз бүгүн интервью өткөрөбүз. Түз эфирде иштейбиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Орусияда жол кырсыгынан 14 кыргызстандык каза тапты. Окуя Кырсык Николаевск районунун Просковия жана Новопавловск айылдарынын ортосунда Урал трассасында болгон. Биз ошо Говори ТВнын жааматы терең кайгыруу менен каза тапкандардын жакындарына көңүл айтабыз. Сабыр кылыңыздар, кайрат этиңиздер. Кыргыз эли ушу бүгүнкү трагедияны, кайгыруу күндөргө бүгүн ушу жетип турабыз. Адахан Кимсанбаевич, сиз да айтып кетсеңиз болот. Бул трагедия бүгүндүк окуя эмес деп ойлойм. Мен ойлойм, бул трагедия негизи күндө боло туруп аткан окуя болот деп эсептеп атам. Анткени бүгүн 14 адамыбыздан айрылып турабыз. 17 деп айтылып атат. Бирок ТИМдин маалыматы боюнча 14 адам экен. Тышкы иштер министрлиги кандай маалымат алат билбейм. 16 кишигече каза болгон. Ошонун ичинен дагы 3-өө оор абалда болчу. 3-өөнүн бирөөсү бүгүн көз жумду. Ошону менен кечээки 16, бүгүн бирөө кошулуп 17 киши болду. Биринчи кезекте сизге кошулуп, ошол Кырсыктан каза болгон биздин кандаштарыбыздын, боорлошторубуздун үй бүлөлөрүнө, бала чакаларына, ата энелерине, жубайларына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Сабыр кылсын, Аллах күч кубат берсин. Мен да кече Москва шаарында элем, кече саат 3-тө учуп келгем. Мен Бишкекке келгенден кийин кечке карай ушундай кабар уктум. Ушундай бир абдан кайгылуу окуя болду деп, бир 2 күн Москвада болдум эле. Мен ошол биздин жердештерибиз менен убактылуу иштеп жүргөн азаматтарыбыз менен алардын арасында ушундай бир маселелерди чечип жүргөн азаматтар менен жолугушканбыз. Сүйлөшкөнбүз. Абдан каттуу бир оор абалда калгандыктарын айтышкан. Мага могул социалдык тармактардан да улам кайрылышат, кайра кат жазышат. Биз жанчыдагыз, адам көтөргүс азапта калып калдык. Бизди караган киши жок. Ошол бир келип кабар албайсызбы? Мындай бир абалыбызды жеңилдеткенге бир сунушуңузду, көмөктөрүңүздү көрсөтпөйсүзбү деген сыяктуу каттар күн кур эмес. Мына ошол 1 миллиондон ашык жүргөн жарандарыбыз болгон болсо, ушул ким аркылуу чыккысы мүмкүнчүлүгү келген азаматтардын баары эле соңку 1 айдан бери жан тындырбайт. Укам баскы сенчу. Мен укам басам, onun үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар.
балам да бутуна туруп өз алдынча мектепке барып өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Ар жагынан 9 күн, дагы 2 күн, 11 күн убакыт калды. 11 күндүн ичинде кайра каттоого турбаган биздин убактылуу жүргөн жердештерибиз милдеттүү түрдө депортация болот. Оор жагдай. Бул кыйын жагдай, өтө оор. Ушундай бир жагдайга кептелди. Эми ушунун баарына ким күнөөлүү деген суроо жаралат. Биринчи кезекте бийлик. Биринчи кезекте деп баса белгилеп айтам. Эмне үчүн? Мына ушундай оор кырдаалга кептеп койбой, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек. Адам мамиле куруш керек. Эки тараптуу кандайдыр бир келишимдерге келиш керек. Биздин ата бабаларыбыз керемет сөз айтканда, асказоонун этеги барып чат болот дейт. Бир атанын балдары 6 тууган болсо да катташпаса жат болот дейт. Катташуу жок. Мамиле жок. Биздин кыргыз бийлиги менен мамиле куралы деген мындай бир далалат жок. Ошого бир кызыгуу жок. Анын себебин өзүңүздөр билесиздер, эмне себептен экенин. Мына ушул сыртта жүргөн биздин жарандарыбыздын маселеси жагдайы боюнча биз 20 февралда Жогорку Кеңештин расмий өкүлдөрү мамлекеттик думага, Совет Федерацияга барган кезибизде бир чоң маселелер айтылган. Бирок ошол чоң маселелер айтылып атканда алар канчалык деңгээлде маанилүү экендиги аңдып, талдап билген инсан жок. Эл аралык мамиледе ишарат менен сүйлөгөн жагдайлар болот. Мындай бир үстүрттөн сүйлөп койгон маселе болот. Сөзсүз эле келип төбөгө бир коюп айтпайт. Ишарат менен сүйлөнүлөт. Муну сезимтал инсан гана сезет. Тилекке каршы бүгүн кыргыз жетекчилигинде андай сезимтал, андай эл аралык деңгээлде ой жүгүртө билген, алардын эмне айтып аткандыгын ичинде купуя сыр катарында дипломатия жол бербеген жагдайларын аңдып билип турчу инсан жок. Мен ачык айтам, кеч айтам. Бүтүндөй эле баягы түп-түздөр келип калганда. Мына бизде элчибиз бар Россияда. Элчибиз иштеш керек. Андан тышкары консульстволор бар. Андан тышкары ЯЭКте биздин өкүлчүлүгүбүз бар. Эмне үчүн бул маселе ошо мигранттарга жеткирилген жок? Тилекке каршы бизде элчиликтердин бүтүндөй баары ошол элчилик кызматты көтөрүп кете алчу инсандар эмес. Сен мага караштуу кызсың, сен мага караштуу жигитсиң деген түшүнүк менен дайындалат. Элчиликтин маселеси өтө чоң болуш керек. Бизде кыргыз элчиликтери мен өлкө өкүлүмүн деген түшүнүктөрү жок. Ал мени жиберген кишинин өкүлүмүн деп кызмат кылат. Бул кайгылуу окуя. Маалыматыңыз барбы? Жакында эле айтпады эле мигранттар барып элчилик кабыл албай койду деген. Элчилик эч качан кабыл албайт. Тилекке каршы айрыкча ушул Москвадагы элчилик дайым ушундай болуп түзүлүп келген. Мындайда биздин кыргыз жарандарын 3 сортко бөлүп койгон. Эң жогорку сорттогулар булар бийликке жакын, ошо жакта дежур болуп жүргөн инсандар. Алар 30 жылдан бери дежур. Акаевдин дарын ырдап келет, Бакиевдин дарын ырдайт, Атамбаевдин, Жээнбековдин, мунун кийинкисин ушуну ырдай берген бир инсандар бар. Аларды өтө бийик жогорку сорттогулар катары кабыл алат. Андан кийин бийлигине кайдыгер болгон инсандар болот, алар биринчи сорт. Анан өз көз карашы бар инсандар. Алар 90%. Аларды киши катары көрбөйт.
Биздин кыргыз жарандары кыргыз элчилигине кире албай, кыргыз жаранынын укугун ишке ашыра албай, кордуктун кордугун көрүп келишет. Бир да элчи оңолуп кеткен жери жок соңку мезгилдерде. Ушул биздин жаран. Мен ушулардын укугун коргоо үчүн олтурам. Ошону билиш керек дейсиз. Билбейт андайды билбейт. Андайды билген кишини элчи кылып дайындабайт. Карап көрүңүз, элчилер кандай кишилер элчи болот. Өз ишин мыкты билип, ошол мамлекеттер менен алаканы түзүп, ошол мамлекеттердин жетекчиликтеринин ортосунда да кадыр баркы бийик болгон эр азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар, бирок аларды дайындабайт. Себеп алар көз карандысыз. Алар бир кишиге кызмат кылбайт, алар өлкөгө кызмат кылам дейт. Алар жакында жолобойт. Жолотпойт дагы. Тилекке каршы сен мага караштуусуң, сен мага кызмат кылып бердиң, сен эртең шайлоодо кызмат кылып бересиң, же сен кечээки шайлоодо мени каттуу колдоп бердиң. Негизи ошо Орусияда биздин мигранттарыбыз көп, ошол жерге билимдүү дипломат барыш керек болчу. Сөзсүз. Биринчиден билимдүү дипломат барыш керек. Экинчиден Россия мамлекетинин истеблишменти де, же мындайча айтканда авторитет өкүл, бийлик өкүлдөрү ошо киши менен жеке мамилеси бар, кадыр баркы бар инсандар барыш керек. Мисалы, Казакстан менен Россиянын ортосунда элчи болуп отурган азамат, билесизби, Имангали Тасмагамбетов деген азаматты Казакстан, Россия эмес, бүтүндөй СНГ кадыр барктап, урматтап билген. Ошо киши элчи болуп отурду. Казакстан менен Американын ортосунда элчи Канат Саудабаев деген азамат, мамлекеттик катчы болгон, тышкы иштер министри, жанагы билим берүү министри болгон азамат. Бизде Америкага үйлөнбөгөн жигитти жиберип коет. Бул менин ишимди аткарып турат барып деп. Америкага америкалык мамлекеттин түзүлүштүгү жөнүндөгү кандай бир кабары жок инсандар барып отуруп калат ошол жерге талпайып. Россияга деле ошондой болуп атат да. Кечээ эле ошол жакта убактылуу иштеп жүргөн азамат элчи. Бул кандай? Кайсы баскычтардан өткөн? Кандай даярдыктардан өткөн? Протокол эмне? Мисалы, Россиянын тышкы иштер министрин билесиз, Россияда 3 киши эң чоң кадыр баркка ээ болгон болсо, үчөөнүн бири ошол Сергей Викторович Лавров. А киши бир эле жолу кабыл алып, бир эле жолу 3 мүнөт бир кичинекей чөйчөктө кофе ичкенче кишинин деңгээлин, дареметин, ой жүгүртүүсүн, сабаттуулугун, тажрыйбасын баалап койгон инсандар. Алар мындай эле жөн протоколдук, келдиңби, макул, кагазыңды тапшырып кет, таштап кет деп коюшу мүмкүн. Себеп милдеттүү ошондой болсо. Жөн телефон чалып, момундай болуп бир чай ичип, олтуруп, маселе чечкен учур дээрлик болгон эмес. Менимче, бизде бир эле элчи болгон, Россияда бул Апаз Жумагулович. Ошол Апаз Жумагулович элчи болуп турган мезгилде Россиянын ар кандай жетекчиси менен, керек болсо премьер-министри менен түз телефон аркылуу байланышып, же бейформал, кыргызча айтканда ат жалында маек кылып бир кесе чай ичишип, сүйлөшө алган киши жалгыз ошо киши болгон. Жалгыз эле деп атасыз, азыр жокпу? Азыр жок. Бир да дипломат жокпу? Бар, бирок алар барбайт. Барбайт эмес, аларды бардырбайт. Себеп азыркы бийликтин, атап кетиңизчи, ким бар? Азыркы бийликтин бир урааны бар да. Менин кол алдымдагы иштеген киши менден акылдуу, менден сабаттуу, менден тажрыйбалуу болуш мүмкүн эмес деген ураан менен иштеп атат да. Буларга өлкө кызыкчылыгы же башка бир суроолор буларды кызыктырбайт. Атап кетсеңиз деп атасыз да. Мына 60 менен 70-тин ортосундагы Кыргыз ССР-нын, Кыргыз Эгемен Республикасынын мамлекеттик структураларында иштеп калган кайсы жетекчини жиберсеңиз, азыркы элчилерден 2 баш жогору турат. 2 баш жогору турат. Бизде момундай деген ураан пайда болбодубу 2 жылдын ичинде? Эскилердин баарынан кутулалы. Эскилердин баарынан кутулсаң, өзүңдүн башыңда бирдеме барбы? Сен ошол эскинин баласысың. Эскинин уландысысың. Мен кандай деп ойлойсуз? Ошол союздун мезгилинде
областық деңгейде иштеп калган жетекчи жигиттер кыздар жокпу? Толтура. Кимисин алып койсоңуз, бүгүнкү элчилерден 2 баш жогору, минимум 2 баш жогору. Себеп алар мектепти бүтүргөн. Алар жогорку окуу жайды бүтүргөн. Алар турмуш академиясын бүтүргөн. Кандай маселе азыр коюлушу керек, анан кандай бул маселени чечиш керек? Мына ушул Россия мамлекеттик думасы менен Кыргыз жогорку кеңешинин ортосунда достук тобу бар. Мен колду куушуруп олтура бербейин деп, ошол достук тобуна жетекчиликке өзүмдүн талапкерлигимди көрсөттүм. Бирок арылдап келген ата журт кечээ жумурткадан баш чыккан жогорку кеңешке биринчи жолу аттап өткөн бир жигитти койду да Модумаровду ошол жакка койбош үчүн. А Россия тараптан Лисицин деген абдан тажрыйбалуу 80-ге таяп калган аксакал, Ярослав областынын губернатору, Федерация кеңешинде депутат болуп жүргөн киши, азыр мамлекеттик думада депутат. Ошол кыргыз, орус парламент тобунун жетекчиси ошол киши экен. Мен ушундай оюм бар десем, абдан кубанып да кучакташып кетти дагы, буюрса көп маселелерди талкуулайбыз, көп маселени чечебиз деди. А мен кайра келсем, жок, баягы жаш жигитти көтөрүп алышыптыр. Мен айттым, мен талашпайм. Каалаганыңарды коюп алгыла. Маселе чечилбейт. Маселе өмүрүндө чечилбейт. Себеп чечүүнү каалагандыктан эмес, чечилүүнүн жолун билбегендиктен. Ким менен сүйлөшүү керек, кантип сүйлөшүү керек, кандай делегация кура алышы керек, эмне маселени көтөрүшү керек. Ага эбегейсиз чоң тажрыйба керек. Биринчиден тажрыйба керек, экинчиден ошол мамлекеттик думанын депутаттары менен теңме-тең сүйлөшө алган азаматтар керек. А мен биздин топту карасам, ошо мамлекеттик думадагы топту карасам, жалаң биз 20-25 жылдан бери чогуу иштеп жүргөн, парламенттер аралык ассамблеяда чогуу жүргөн депутаттар экен. Мына ошондо мамлекеттик думанын спикери Володин мырза мынтип айтты да, биз бир маселе көтөрсөк, аны бул киши менен чечесиңер деди. Ал киши мага караганда көп билет, себеп 25 жылдан бери ошол комитетти тейлейт, ошол комитеттин жетекчиси дейт. Билесиздер, анда Костя Косачев, бер жактан Затулин. Алар эл аралык мамилелерде 2-3 кап туз жеп койгон кишилер. Пут соли съел дейт го. Алар жатка билет эл аралык мамилелерде. А биздин келечеги бардыр, келечеги кең болсун. Биздин сары ооз жаңы келген балапандар эмнени билет? Сөздү эмнеден баштайт? Кандай дейсиз? Сиз башында айтпадыңызбы, ушул жеке мамиле жоктугунан улам көп маселе чечилбейт деп. Демек, сиздин оюңузча бардык ушул дипломатиялык маселелерди жеке мамиле менен гана чечсе болобу? Жеке мамиле менен галстук тагып алып, коюп, эстеликтей болуп, столдун үстүндө отургандага караганда 90% маселе жеке мамиле менен чечилет. Жеке мамиле менен чечилет. Каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, муну уккусу келбейби? 2005-тен 2009 жылга чейин Россия Федерациясы менен биз $500 миллиард карызыбызды кечтиргенге жетишкенбиз. Бул жеке мамиле. Ошол кездеки жетекчилик Кыргыз Республикасынын $500 миллиард, так айтайын, $495 миллион кечилген да. Эми элестетиңиз. Тышкы карызыбыз $500 миллиардка кыскарган. Азыр 2 жылдан бери тышкы карызыбыз канча миллиардка көбөйдү?